Кыргыз жана тажик президенттери чек арадагы абалды талкуулашты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы азыркы абалды талкуулашты. Бул тууралуу Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлады. Анда Жээнбеков эки өлкөнүн чек арасында туруктуу абалды сактоо зарылдыгын белгилеп, жарандардын күнүмдүк тиричилик чыр-чатактары өтө сезимтал болуп калганын кошумчалаган. Кыргыздар менен тажиктердин ортосунда көп кылымдан бери достук мамиле болуп келген, бар жана боло да бермекчи. Биз чек арадагы абалдын корчоп кетишине жол бербешибиз керек. Тилекке каршы акыркы убакта чек ара аймагында чыр-чатактар көп болуп жатат. Кечээ эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында кезектеги чыр-чатак катталды деп айтылат президенттик аппарат тараткан маалыматта. Жээнбеков мындай окуялардын алдын алуу үчүн жергиликтүү калктын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү белгилеп, ЖМКдагы чагымчыл маалыматтар эки өлкөнүн коңшулук жана достук мамилелерине туура келбей турганын айткан. Буга кошумча Кыргыз президенти биргелешкен иликтөөнүн натыйжасында чек арадагы чыр-чатактын чыгышына күнөөлүүлөрдү жазага тартуу керектигин кошумчалаган. 10 январга караган түнү Кыргыз-Тажик чек арасында чатак чыгып, тажик аялы тараптан Кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Мындан улам Баткен району Көкташ айылынын 250дөй тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылды. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдап, жоопкерчиликти коңшу өлкөгө жүктөдү. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат таратты. Солтон Сарыда Ген компаниясынын 18 кызматкери иштен четтетилди. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы жүргүзгөн ички иликтөөнүн жүрүшүндө Солтон Сары Генин иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен четтетилди. Бул тууралуу ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Учурда УКМК тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргыз Алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички иликтөө ишин баштаган. Азырынча жооптуу 18 кызматкер убактылуу иштен четтетилди. Солтон Сары Алтын Гени ишин токтоткон жок деп билдирди Камчыбекова. Өткөн жылдын 27 декабрында Нарын районунун Оттук айылында Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын Нарындагы Солтон Сары Гениндеги алтын өндүрүүчү фабрикасынан курамында алтын бар кошулма уурдаган топ кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы кабарлагандай, кармалган Мерседес Спринтер автоунаасынан 1500 кг салмактагы 35 капка салынган алтын кошулмасы табылган. Кармалган жүктүн көмүскө базардагы баасы болжол менен 4 миллион сомдо түзөт. Окуядан кийин Жазык кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Солтон Сары Генин иштеткен ишкананын башчысы, алтын фабрикасынын директору жана адиси камакка алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык, фабрикада иштеген айрым адамдар кошулманы чыгарып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатып жүрүшкөн. Солтон Сары Алтын Гени Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүү филиалдарынын бири. Кенде 150 киши иштейт. Солтон Сары Алтын Гени Кең Бучук, Акташ, Алтын Төр деген 3 участоктон турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. Иран Тегеранда кулаган учакты кокусунан атып алганын мойнуна алды. Иран Тегеранда кулаган украиналык учакты адамдын жаңылыштыгынан улам кокусунан аскерлери атып алганын жарыялады. Кырсыкка күнөөлөр жазаланаарын убада кылды. Мындай билдирүү 11 январда мамлекеттик телеканал аркылуу жасалды. Буга чейин бир нече күн бою Иран бийлиги батыштагы бир катар өлкө башчылары жана эксперттердин 176 адам түшкөн учак ракетадан атылышы мүмкүн деген шек саноону четке кагып келген. Мамлекеттик телеканал аркылуу жарыяланган билдирүүдө Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак Ислам ыңкылабынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багыт алганда душмандын объекти катары жаңылыш кабыл алынганы айтылат. Ал учурда АКШ менен курчуган кырдаалдан улам Иран аскерлери эң жогорку аскердик даярдыкта турганын кошумчалашкан. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бул кырсык
АКШнын авантюризм менен улам жаралган кризис учурунда орун алганын айтты. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына тандык учак 8 январда таңга маал Ирандын борбору Тегерандан Киевти көздөй учуп чыгаары менен эле кырсыкка кабылган. Учактагы 167 жүргүнчү жана экипаждын 9 мүчөсү, жалпысынан 176 адам мерт болгон. Алардын ичинде 82 ирандык, 57 канадалык, 11 украиналык, 10 швециялык, 10 ооган, 3төн Германия жана Британия жарандары болгон. Кулаган Боинг. Зеленский Ирандын учак боюнча билдирүүсүнө жооп кайтарды. Украина президенти Владимир Зеленский Тегеранда кулаган МАУ компаниясынын жүргүнчү ташыган Боинг учагы боюнча Ирандын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Буга чейин Иран Украинанын жүргүнчү ташыган Боинг учагын адам кетирген катанын кесепетинен улам кокусунан атып түшүрүлгөнүн мойнуна алган. Украина Ирандан толугу менен күнөөнү мойнуна алышын күтөт. Ошондой эле расмий түрдө кечирим сурап, күнөөлөр жазасын алып, компенсация төлөп беришин талап кылат деген Зеленский. Иран президенти Роухани украиналык учакты атып алганыбызга өкүнүп турабыз. Иран президенти Хасан Роухани жекшемби күнү ал жетектеген мамлекеттин куралдуу күчтөрү АКШнын чабуулун күтүп жатып, кокустан украиналык жүргүнчү лайнерин атып алгандыгына өкүнүп тургандыгын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Америкалык агрессиялык коркутуулардын шартында Касем Сулейманинин өлүмүнөн кийин Ирандын куралдуу күчтөрү 100% согуштук даярдыкта турган. Бул АКШ тарабынан болуучу чабуулдан коргонуу үчүн жасалган деп айтылат Роуханинин билдирүүсүндө. Ал кайгылуу окуяда каза тапкандардын үй бүлөсүнө көңүл айткан. Тилекке каршы жаңылыштык менен кнопканы басып алганыбызга өкүнүп турабыз. Ирандын президенти катары кайгылуу окуяда каза тапкандардын үй бүлөсүнө көңүл айтам деген Роухани. Ал кечирилгис катаны кетирген күнөөлөр жоопкерчиликке тартылаарын билдирген. АКШ Иранга жаңы санкция салды. Кошмо Штаттар Ирандын 8 жогорку расмий өкүлүнө каршы санкция киргизди. 10 январда Вашингтондогу маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Майк Помпео жана финанс министри Стивен Мнучен Ислам Жумуриятынан болот. Металл өнөр жай тармагындагы 17 компаниясына да санкция салынганын жарыялашты. Жазалоочу чараларга туш болгон аткаминерлердин арасында Ирандын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Шамхани, куралдуу күчтөрдүн штаб башчысынын орун басары Мухаммад Реза Асхитани жана башкалар бар. Финанс министрлигинин билдирүүсүндө белгилегендей, президент кол койгон буйрук Иран режими ядролук программасын, ракеталарды өркүндөтүү, терроризм жана террордук уюмдарды колдоо, региондогу кара санатай таасирин өрчүтүү үчүн пайдаланган кошумча булактарды жана кирешени бутага алат. Буга чейин да Вашингтон Иранга каршы санкция салып келген. Тараптардын мамилелери 3 январда АКШнын аваз соккусунан Ислам Жумуриятынын таасирдүү генералы Касем Сулеймани өлгөндөн кийин корчуп кетти. Ал окуядан кийин Иран АКШ баштаган коалициялык күчтөр жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга ракета чабуул койду. Жанар Акаев Кашкар Жунушалиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Ички иштер министрлиги Fact-Checked KG порталынын редактору Болот Темировду сабагандарды таппай турган болсо, Кашкар Жунушалиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Акаев бул тууралуу пикирин Т-медиага билдирди. Анын айтымында Ички иштер министрлиги чак түштө журналисттерди сабагандарга көз жумуп, издеп жатабыз деп жооп берсе, анда Кашкар Жунушалиев тез арада кызматтан кетиши керек. Андай министр керек эмес экенин айтты. Ошондой эле Жал Кичи районунда да бир жаранды аюусу сабагандардын бири үй камагына чыгарылды. Андан сырткары аэропорт сыяктуу стратегиялык объектиде талаптонуу тынбай кайталанып жатат. Эгер чындап эле коопсуз шаар долбоору чындап эле ишке ашса, Болот Темиров сабагандарды таап жоопко тартышын талап кылды. Эске сала кетсек, 9 январ күнү 12:45 өткөндөр чамасында Бишкектин Эркиндик жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинен Fact-Checked KG интернет сайтынын башкы редактору Болот Темировго белгисиз жарандар кол салып, күч колдонуп сабап, телефонун алып качып кетишкен. Fact-Checked өлкөдө тараган маалыматтардын чын бышыгын тактоо максатында түзүлгөн портал. Анда коррупциялык схемалар боюнча бир нече иликтөө жарыяланган.
Пакистанда жума намазы учурунда бомба жарылды. Пакистандын Кветта шаарындагы жардыруудан полициянын жогорку даражалуу офицери жана дагы 14 киши өлдү. Расмий маалыматка караганда окуядан 20дай киши жараат алды. Жума намазы маалында мечитте болгон кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Кветта Ооганстан жана Иран менен чектешкен табигый энергия булактарына бай Балуичистан аймагынын борбору. Ал жакта мазхаб аралык тиреш жикчилдердин жана исламчыл радикал уюмдардын зомбулугунан 2004-жылдан бери миңдеген кишинин өмүрү кыйылды. 7-январда Кветтада өкмөтчүл куралдуу кошундуу машинеси бомбага кабылып, 2 аскер окко учкан. Азербайжан Бишкекте сейилбак курат. Бишкекте Кыргызстан менен Азербайжандын достук сейилбагы пайда болот. Аталган сейилбактын негиздөө капсуласы салынды. Ага президент Сооронбай Жээнбеков жана Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Гидаят Орутжаев катышты. Жээнбеков аземдин жүрүшүндө Жээнбеков Кыргызстан Азербайжан менен мезгилдин сыноосунан өткөн достук мамилелерин өнүктүрүүгө чоң маани берет деп билдирди. Бишкектин Токомбаев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан сейилбактын аянты 5,5 гектарды ээлейт. Жаңы сейилбак быйыл жыл аягына чейин ачылат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Кой Таш окуясы боюнча иликтөөсүн аягына чыгарды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Ага ылайык тергөө кызматы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында бийликти күч менен басып алуу, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин өлтүрүүгө аракет кылуу, массалык башаламандык уюштуруу, барымтага алуу фактылары боюнча иш алып барышкан. Натыйжада 14 киши шектүү катары саналып, кылмыш ишинин материалдары менен тааныштыруу башталган. Ал эми калган шектүүлөр боюнча өзүнчө иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Буга чейин министрлик Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезинде Крим Төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна түз көрсөтмө бергени маалымдаган. Атамбаев суракка баруудан баш тартып койгондуктан былтыр 7 августта аны кармоо боюнча операция уюштурулуп, УКМКнын атайын даярдыктагы бөлүгү анын Кой Таштагы үйүнө барган. Бирок мурунку президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, операция ишке ашкан эмес. Атамбаев анын эртеси гана багынып берген. Мурунку президент УКМКнын тергөө абагына камакка алынып, бир топ тарапташтары да кармалган. Кой Таш окуясынан 1 киши каза таап, 175 адам дарыгерлерге кайрылганы белгилүү болгон. Грек-Рим күрөшү боюнча өлкө биринчилиги башталды. Бишкектеги Каабабулуу Кожомкул атындагы спорт сарайында Грек-Рим күрөшү боюнча чемпионат башталды. Ал 2 күнгө созулат. Бүгүн балбандар 5 салмак боюнча жарыштарды өткөрөт. Анда 55, 63, 72, 82, 97 килограмм салмакта жалпысынан 76 спортчу мелдешет. Эртең 12 январда Грек-Рим күрөшү олимпиадалык салмактар боюнча уланат. Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү боюнча өлкө биринчилиги 9 январда башталды. Алгачкы 2 күн эркин күрөш боюнча мелдештер өтүп, 2020-жылдын чемпиондору аныкталды. Чемпионаттын жеңүүчүлөрү Кыргызстандын курама командасын түзүп, эл аралык таймаштарда өлкө наамын коргойт.